Ош шаарындагы Борбордук базардын жер акысы көтөрүлдү деген сөздөр айтылган. Соодагерлер төлөмдөр көтөрүлө электигин билдирди. Бирок 100%га көтөрүү боюнча сөздөр айтылып жатат дешет. Сатуучулар күн сайын ээлеген жеринин 1 чарчы метрине 10 сомдон акы төлөп келишет. Алар жер акысын кымбаттоосуна каршы. Аны эми кечээ жакында чогулуш болду. Биздин административ дирекциябыз айтты 120 сомго деп. Ошондо 100% көтөрүлгөн болот да, 2 барабар. Анан эми соода болуп турса, эгер төлөөнгө капчыгыбыз туура келсе, биз деле төлөмөкпүз. Анан кээ бир күндөрү соода жок күндөрү элге кыйын болот бул. Төлөш ото оор да бизге. Эгерде контейнер өзүнкү болсо, ошондо бир жөндөө болушу мүмкүн. Эгер арендада тургандар болсочу, күнүмдүк оокатына 2 нанна зорго таба салып эмнени төлөйт? Каяктан алып төлөйт? Арендага береби же мынабу жер акысына береби? Аны эми ушул бойдон калганы жакшы. Карапайым калкка ушул 50 сомдон төлөйбүз, 50 сомдон калганы жакшы. Азыр көрүп атасыздар, бардык нерсе кымбатчылык. Анан ошол акчаны да табышыбыз керек биз. Анан эмне көп, базар көп. Адамдар кетет, ал болот, бул болот. Борбордук базардын жетекчиси төлөмдөр кымбаттай электейт. Алардын маалыматына караганда 780 соода күркөсү бар. Өткөн жылы бюджетти 5 миллион сом менен жабышкан. Быйыл болсо 15 миллион сомго чыгарышарын билдиришти. Быйыл 15 миллионго чейин бюджеттин көтөрөбүз деп күтүп атабыз. Бүт ушу мындай сол чөнтүккө кеткен коррупцион иштерди бүт буруп, бирок данный момент тарифи 10 сом квадрат метрине. Эми пока эчтемке көтөрүлүп, андай иш-чаралар жүрүлдүк. Эми көтөрүлүшү мүмкүнбү, аларды биз чечпейбиз, аны шаардык кеңеште депутаттар чечет. Ошолор бизге задача берсе, ошону аткарабыз. Ош шаарындагы Жапалак автоунаа базарында дагы төлөмдөр көтөрүлгөнү белгилүү болду. Ош шаарынын мэри Жетигенов Жапалак автоунаа базары муниципалдык ишканасы менен макулдашып, кошумча нарк салыгын бир жолку алынуучу жыйымдарды 2 февралда көтөрүшкөн. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндөгү мыйзамга ылайык төлөмдөрдү Ош шаардык кеңеши көтөрүп бериши керек эле. Ал эми Ош шаардык мэриясынын юристи төлөмдөр мыйзамдуу жол менен көтөрүлгөн дейт. Ошол боюнча негизинен биз азыркы күндө Ош шаардык кеңешине кат жолдогонбуз. Атылган маселе боюнча так юридикалык маалымат бериңиздер деп. Бүгүнкү күндө ал каттын жообун күтүп атабыз. Негизинен мыйзамдуу эле деп эсептейбиз. Анткени бул ошол жанагы жогоруда айткан мыйзамда так кесе жазылган эмес. Тарифтерди көтөрүү Көрк кеңештин полномочиясына кире тургандыгы боюнча. Себеби бул Жапалак унаа базары базар сыяктуу эле жарандардын ортосунда келишим аркылуу жүргүзүлөт. Келишим эки тараптын келишимдин негизинде эле аныкталып, ошонун негизинде төлөмдөр жүргүзүлөт. Ош шаардык кеңешинин депутаты Болот Баятов жергиликтүү жыйымдарды, жеңилдиктердин суммаларын шаардык кеңешкана аныктап берет дейт. Жапалак автоунаа базары менен Бакытбек Жетигеновдун өз ара келишип, төлөмдөрдү кымбаттатуусу мыйзамга каршы экендиги айтылды. Ошол жаңы мыйзамда дагы турат 48 беренесинин 13 пунктунда турат. Жыйындарды, салыктарды жыйноо боюнча, жеңилдиктер киргизүү боюнча жана көтөрүү боюнча шаардык кеңешке мэр киргизет деп турат. Бул бардыгы жагынан ушундай мыйзамдуу да. Ал эми шаар мэриясынын компетенциясында же шаар мэринин ыйгарым укуктарында өз алдынча ставкаларды көтөрөт, аныктайт деген бир дагы пункт жок. Ал пункт только Ош шаардык кеңешинин гана ыйгарым укуктарына киргизилген. Мыйзам боюнча так ишеничтүү түрдө, расмий түрдө айтылган. Бул шаардык кеңештин ыйгарым укуктарына кирет. Шаардык кеңеш бекитилгенден кийин гана тариф саясаты ишке ашыш керек. Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов эмне себептен мындай кадамдарга барган? Шаар жетекчиси бул мыйзамдарды көзгө илген эмеспи? Мыйзамсыз көтөрүлгөн төлөмдөргө ким жооп берет деген суроолорубузга Жетигеновдун өзүнөн жооп ала алган жокпуз. Ош шаардык мэриясынын маалымат кызматы болсо бул тармакты көзөмөлдөгөн вице-мэр Марс Исаевдин бош эместигин билдирди. Т-Медиа телеканалы алдыда айтып өткөн суроолорго жооп алып, көрүүчүлөргө сунуштайт. Нургелди Каныбек уулу, Асылбек Турдалиев, Бейтарап, Ош шаары.